Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Москвадагы өрттө 3 кыргызстандык каза болду. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, 28 апрелде Москва шаарындагы курулуштардын бириндеги өрт кырсыгында 20, 30 жана 48 жаштагы кыргызстандык көз жумган. Башкы тергөө башкармалыгынын жоопту кызматкери бул окуяда кылмыш курамы жок экенин билдирип, жарандардын өлүмү көмүр кычкыл газына уулануунун кесепетинен болгонун тастыктады. Кырсык боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Министрликтин көзөмөлү алдында элчилик каза болгондордун сөөгөн мекенине жөнөтүүгө көмөк көрсөтүү маселесин иштеп чыгууну улантууда. Кырсыктын кесепетинен бир нече адам жаракат алып, 8 киши каза болгон. Булак Спутник кежи. Медер Кубанычевич, менин да ушу суроом фонд госимуществого болуп атат да. Азыр бизде мына өткөн жылы биздин мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев өлгөндөн кийин ошону мен өткөндө комитетте да суроо бердим эле, бирок так жооп ала алмадым. Аябай көп мүлктөрүн Актипреске да чыкты, өткөрүп алдык мамлекетке депчи. Анан болгону бир өзү жашаган үйүн детсад кылыпсыздар. Калган мүлктөрү эмне болду? Биринчи суроо. Экинчиси, биздин жанагы ГКМнын сотрудниктери бир Еду деген да, ошо 40 чороосу менен деп да чыкты. Ошол балдарда, ошол Едуга да анча-мынча эмелери өтүп кеткен байлыктары деген информациялар чыкты. Ошол канчалык чындыкка жатат? Ушул бизге өткөн мүлк боюнча Көлбаевдин мүлктөрү боюнча сизге кагаз кат түрүндө жооп беребиз. Көлбаевдин мүлктөрү бизге Гаугиге өткөндөр боюнча бизде тизмеси бар, сатылган жана соц нуждага берилген объектилерде болгон. Эду деген кызматкердин канчасын алып калган, канчасын алып калбаганы боюнча бизде маалымат жок. Бизге өткөзүп бергендер боюнча эле маалыматтарыбыз бар. Кыргызстандан үй алуу үчүн көпчүлүгү чоң суммадагы баштапкы төлөм топтошум керек деп ойлошот. Бирок андай эмес, баштапкы төлөмсүз эле даяр, дароо кирип жашаганча төлөй турган үйлөрдү алсаңыз болот. Биз Топ Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги сизге юридикалык жагынан таза, документтери так, дароо кирип жашай турган үйлөрдү алып берген жардам беребиз. Андан сырткары жер үй, жер участогун алсаңыз дагы болот. Толугураак маалымат алуу үчүн ылдыйдагы номерлерге жазыңыздар. Консультация акысыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз, жакшы жашоо кылыңыз.